сынчыл ой жүгүртүү. Бул кайра эле мурдагы видеобузда айткандай, өмүр бою үйрөнүү жөндөмү менен тыгыз байланыштуу. Изилдөөлөр көрсөткөндөй, биздин балдардын көбү 70%-тан ашыгы окуган текстин түшүнбөйт дейт да. Бирок бүгүнкү күндө сынчыл ой жүгүртүү болбосо, бала окуган текстин талдап, ошол алган билимин турмушка колдоно биле албаса, анда анын дагы жаңы жөндөмдөрдү, жаңы кесиптерди өздөштүрсө, бул маселе жаратат. Ошондуктан сынчыл ой жүгүртүү дегенде биз жөн эле бирөөнү сындаган, дайыма эле сынчыл көз караштагы ойлорду айткан кишилерди андай нерсени түшүнбөшүбүз керек. Сынчыл ой жүгүртүү бул биринчи кезекте чыгармачыл, эркин ой жүгүртүү. Сынчыл ой жүгүртүүдө эмне керек? Эң биринчи кезекте бул суроо бергенди билиш керек. Биз балдарды суроо бергенден токтотпошубуз керек. Тескерисинче алардын көбүрөөк суроо бергенин биз кубаттап турушубуз керек. Башкы маселе менен аны чечпей турган баягы башка факторлорду ажырата билүү. Бул ошол маселе чечүүгө жөндөмдү жаратат да. Маселени ар тарабынан карап чыгуу жөндөмү. Бул дагы сынчыл ой жүгүртүүгө жатат. Андан сырткары бул киши өз алдынча чечим чыгара билиши керек. Ошо менен мындай жыйынтыктап айтсак, сынчыл ой жүгүртүү бул чыгармачылык, эркин ой жүгүртүү. Сиздерге биз ушул сыяктуу жаңы талап болуп аткан жөндөмдөр, кесиптер жөнүндө айтып берип турабыз. Биздин каналдарга жазылыңыз. Кайрадан көрүшкүчө эсенчиликте туруңуз.